представители строительной компании. Азыр onu алып эле сүйлөйсү байке. Просто вообще сүйлөп эмес. Өкүлү. Строй компанияны. Эрежелер сакталды беле, кандай болот деп мына жактан жабырып калып азыр 3 киши жабырып калды. О, байке, эрежелер сакталган. Мен просто чечме поезд жетишпей калып, ошо кичине бир этаж жарым кичине түшүп кетти. Кыш кечинде катуураак шамал болду. Көчөдө деле канча жолдо түштү. Немелерчи. Кыш экен. Ошо биз келип азыр жасап берип, полный тургузуп берели деп атабыз. Мына эми эртең качан бүтөт, ким билет, как жашайт булар? Жок, биз уже бирөөсүнө өзүмдүн үйүм бердим. Кимисине, кайсынысына? Эки батыр жабып коет. Эки батыр жабып коет, белки апасы менен жашаганга. Биринчи этажда бул неме жашайт өзү. Апасы үйү экинчи этажда, менин үйүм бар. Ошону бердим. Экинчи батырчы кандай болот? Экинчи батырды азыр бир квартирада атабыз, ага да беребиз. Канча убакытта отурабыз деп атабыз? Эми азыр просто биз эртең менен эле бүт баштайык дегенбиз. Эл уруксат бербей койду. Сразу эле азыр баштайбыз. Колдон келишинче бат-баттан бүтүп бергенге аракет кылабыз, сразу жабып. Бул курулуш кимдики? Жанагы депутат Карганбек Жусупбек уулу дейби, ошого караштуубу өзү? Жок, ага караштуу эмес. Эми Минюст сайтында ошол жетекчи деп турбайбы? Жок, андан мурун депутатка чейин болушу мүмкүн эле, бирок азыр ал эмес. Просто саясатка кеткен адам, ошо боюнча кеткен укка эмес. Ат жөнүңүз ким? Ким болуп кетесиз? Кандай өкүл болосуз? Мен Багыш Жармабат. Ошо фирмада иштейм. Ким болуп? Бул немелерди карайм, материал алып келем.